бул мыйзамдын максаты эмне эле башында? Максаты бул мыйзамдын элге жеңил кредитти сунуштап берүү да, туурабы? Айыл чарбасында иштеп аткан өндүрүшчүгө. Мындай болду да, Европа банкынан өкмөт аябай жакшы шартта алганы турат. Абдан жакшы шарт. 0,15%. 0 деген сөзгө барабар эле да. Сөзсүз алышыбыз керек мындай кредитти. Өкмөт алыш керек. 0,15 деген бул биз мына 2%дан, 2,5%дан, 1,18%дан алып жүрбөйбүзбү? Шатыратып. А 0,15 деген сөзсүз түрдө алыш керек. Бирок бул редакциядагы мыйзамга мен карамандай каршымын. Депутат катары дагы, комитеттин төрагасыга дагы катары мен негиздеп берейин эмнеге каршы экенимди. 0,15%дан алып, тура эми өкмөт өзү напрямую бере албайт дыйкандарга. Коммерциялык банктар аркылуу бериш керек. Сиз айтып атасыз, Улуттук банктын эрежелерине таянып, биз 5% менен коммерциялык банктарга беребиз деп атасыздар. Коммерциялык банктар өзүнүн баягы тобокелчиликтери бар. Аны да туура түшүнүшүбүз керек. Валюталык рисктер бар, курсовая разница дегендер бар. Себеп дегенде алар евро менен алып, сом менен берип атат. Сом менен берип атат. Тем более сом менен анда тем более каршымын. Сиздер сом менен берип, анан сом катарында коммерциялык банктын маржасы 10% түссө, бул таптакыр туура эмес го деп ойлойм да. Бир канча депутаттар айтып кетишти, анда Айыл банк менен РСК банкты өкмөт эмне максатта түздү эле? Өзүңүз айттыңыз ошол суроого. В зависимости от того, какие инвестиционные, какой портфель они привлекают. Вот напрямую зависит этип атпайбы? 5%дан алып атса өкмөттөн, эмне үчүн ошо 5%га сөзсүз 10% кошуш керекпи? Адым расходторду учет кылып эле берсе болбойбу? 1-2%ды кошуп туруп үстүнө. Анан мен эң негизгиси ошол Улуттук банктын эрежесине дагы макул эмесмин да. Эми сиздерди түшүнсө болот. Каржы министрлигинде каржы эксперттер, финансисттер иштейт. Сиздердин ой жүгүртүүңүздөр ошондой. Сиздер менен талашыш кыйын. Менимче бул жерде өкмөттө бул маселени экономика министрлиги. Экономика министри инициатива кылыш керек эле. Ошол Улуттук банктын эрежелерин өзгөртүү боюнча. Эмне себептен бизге 0% менен келип аткан кредит каражаттарды биз коммерциялык банкка 5% менен беришибиз керек. Бул биринчиси. Анан эң негизги биздин дыйкандарга ошол Чыныбай Акунович айткан либералдуу экономика кылабыз десек, биз тандоо укугун беришибиз керек дыйкандарга. И тобокелчиликти дагы дыйкандар алсын. Евро менен каласа евро менен алышсын. Бирок биз тандоо укугун беришибиз керек. Кааласаң сом менен ал, бирок пайызы мындай 13%, 14%, 15% болот. Кааласаңыз евро менен аласыз, 5% менен. Бирок эртең курс өсүп кетсе, өзүңүз жооптуу болосуз, өзүңүз тандооңузга деп тандоо укугун беришибиз керек. Анан жөн эле мажбурлап туруп анан 15%дан бербестен. 15% менен алган дыйкан эч качан өзүнүн продукциясын рентабелдүүлүк менен сата албайт да, пайда көрө албайт. Качан биз ошол 5-6% тегерегиндеги берсек гана бир жыйынтык болот да. 0 элге кызыктырбайт да. Кандай ал Улуттук банктын эрежеси кандай, кайсы там курсовая разница, ал жыйынтыгын канча пайыз менен мен алып атам. Ошону карайт. 0% менен алып, жыйынтыгында 15% менен берип атканыңыз туура эмес. Ошондуктан мен айтып атам, ошол Улуттук банктын эрежесин демек өзгөртүшүбүз керек. Ошону демилге кылышыңыздар керек. Экономика министрлиги буну демилге кылыш керек эле да. Хотя бы в отношении вот таких кредитов доступных. Башкасын эметсе дагы. И коммерциялык банктардын бардыгына ачык сунушташ керек. Бардыгы катышыш керек. Биз мисалы үчүн 1-2 банктар менен сүйлөштүк, биз деле катышат элек деген эмелерин. Демек аларга кабар жеткен эмес. Здоровая конкуренция болуш керек да. Бардыгына жарыялаш керек. Ким үстөк пайызын азыраак сунуштай алса, ошол катышыш керек. Тем более эгерде улуттук валютада алып, улуттук валютада берип аткан болсо. Канчалык конкуренция банктын арасында ачыктык, айкындык болгондо ошондо гана үстөк пайызы түшөт. Бунун башка маселеси жок. Ошондуктан эми айта берсе сөз көп, анан кийин эме боюнча
Ирина Юрьевна, сиздин сурооңузга да мен кошумча айткым келет. Сиз айтып атпайсызбы, эгерде азыр албай койсок, демек шарты жакшыраак. Мындан шарты жакшыраак биз таба албайбыз. Шарты өтө сонун. Буну алыш керек. Болгону биз дыйкандарга берүү механизмдерин кайрадан карап чыгышыбыз керек. Ошондо туура болот го деп ойлойм. Эң көйгөйлүү маселе Абдывахап Мадрасулович айтып кеткен 9 миллион боюнча. Сиз мындай көп завуалировать этип айттыңыз, бул мурунку анан чоң проект башка так айттыңыз да. Эгерде 9 миллион буга чейин ратификация болгон болсо, эмнеге экинчи жолу дублировать этип алып келип атасыздар? Бул биринчи. Андай болбойт да. Бир ратификация эки жолу эч качан өтпөйт да. Эгерде ал өтө элек болсо, анда айтпаңыз да бул мурунку деп. 36-нын ичинде турат составляющая 22, 5, 9 деп жүрбөйбү? Бу жерде жаш бала жок да. Баарыбыз түшүнүп атабыз да, сөз каякта кетип аткан. Сиздер ратификацияга чейин эле ал 9 миллионду иштетип койдуңуздар. Мыйзамды буздуңуздар. Эми биздин колубуз менен ошону легалдаштырабыз деп жатасыздар бүгүнкү күндө. Ошондуктан мен сунуш кылат элем, өзүңүз эле буну артка кайтарып, ошол биз айткан замечаниялар үстөк пайыздын үстүндө иштеп, жакшынакай кылып алып келсеңиз, биз эки колдоп беребиз, депутаттар. Сунуш бересизби? Же мен кайтаруу, отклонить боюнча Абдывахап Мадрасуловичтин сунушун коеюнбу добушка? Чакырып албасаңар, анда ошондого коюшка мажбур болобуз.